Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар. Биздин эки дүйнө бактылуулугубузду чечип берген Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана ошол эки дүйнө бактылуулугубузду бизге толук кылып көргөзүп берген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан бир хадис. Абдуллах радиаллаху анху кала: Саалту набия саллаллаху алейхи ва саллам: Айюл амалу ахаббу илаллахи азза ва джалла. Абдуллах радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурадым. Аллах Таалага сүйкүмдүү амал кайсыл деп сурадым. Кала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Салату аля вактиха. Өзүнүн убактысында окулган намаз деди. Культу фумма айю. Андан кийин сурадым, андан кийинки кайсыл амал? Фумма биррул валидайни. Мындайча айтканда, ата энеге жакшылык кылуу. Фумма айю. Андан кийинки амал кайсыл? Кала фуммал джихаду фи сабилиллахи. Андан кийинки сүйкүмдүү амал Аллах Тааланын жолунда күрөшүү. Өзүнүн убактысында окулган намаз деген кайсыл? Мисалы үчүн бешим намазынын убактысы кирип келди. Бешим намазынын убактысы кирип келер замат адамдын жүрөгү тыздей түштү. Ошол намазды тезирээк окуганга шашылды жана тезирээк окуду. Авалкы убактысында окуду. Мына намазга шашылгандыгы үчүн, авалкы убагында окугандыгы үчүн Аллах Таалам бул инсандын амалын сүйкүмдүү амал деди. Жана ата энеге жакшылык кылуу. Экөө тең кол алдыңда карыган болсун, мейли жаш болсун, айырмасы жок. Кыскасы көзү тирүү кезинде аларга жакшылык кылуу. Андан кийин Аллах Тааланын жолунда күрөшүү. Аллах Тааланын жолу деп эмнени айтабыз? Аллах Тааланын жолу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кылган мейнетти кылып, ар бир үйдү такылдатып, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, жана дин үчүн күрөшүү, жана ошол күрөшүүдө башка келген кайгы, муу, кыйынчылыктын бардыгына сабыр кылуу, жана көтөрө билүү, жана ошол нерселердин бардыгы менен күрөшүү, мына Аллах Тааланын жолунда деп ошону эсептейт урматтуу бир туугандарым. Аллах Таалага сүйкүмдүү ушул 3 амалды бардыгыбызга кылганга товфик берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.